Вот, нет, который. И самое главное руководить. Бүгүн биз мааниси абдан терең иш-чарага катышып жатабыз. Бул иш-чара эркектер менен аялдардын тең укуктуулугун, ошондой эле биздин жарандар өлкөнүн саясий турмушуна катышууга бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ экендигинин символдоштуруп турат. Айылдык кеңештердеги орундардын 30%-ын аялдар үчүн калтыруу Кыргызстан сыймыктана турган жетишкендиктердин бири. Бул механизмди иш жүзүндө колдонуу айылдык кеңештердеги аялдардын санынын өсүшүнө алып келерине ишенемин. Натыйжада жергиликтүү деңгээлде чечим чыгаруу маалында коомдогу гендерлик теңчиликти камсыздоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бийликтин бардык деңгээлдеринде аялдарды колдоо өлкөнү ийгиликтүү өнүктүрүүнүн чечүүчү өбөлгөсү. Биз аялдардын үй бүлөгө эле камкордук көрүү менен чектелбей, аймактар үчүн да кам көрүүгө умтулуп жатышын колдойбуз. Демек, алар бакубатчылыктап келүүгө, социалдык жоопкерчиликти көтөрүүгө салымын чындап кошо алышат. Биз биримдикке таянганда гана сүйүктүү Кыргызстаныбызды өнүктүрө алабыз. Ушуга байланыштуу шайлоо процессинин инклюзивдүүлүгүн кеңейтүүгө багытталган биздин күч аракеттерге колдоо көрсөткөндүгү үчүн эл аралык өнөктөштөрүбүзгө өзгөчө ыраазычылык билдиргим келет. Алар Бириккен Улуттардын уюмдары, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму, Германия, Корея, Россия, Кошмо Штаттары, Түркия, Швейцария, Япония өкмөттөрү жана башка өнөктөштөр. Мына ошондой эле өлкөнүн коомдук саясий турмушуна аялдардын катышуусун кеңейтүү үчүн талбай эмгектенип, атайын нормаларды мыйзам чыгаруу деңгээлинде жана иш жүзүндө киргизүүгө көмөктөшкөн жарандык уюмдарга ыраазычылык билдиремин. Бүгүнкү биз олтургузган көчөттөр биздин аймактардын дүркүрөп өнүгүшү менен тең жарыша өсөт деп ишенемин. Кадырлуу коноктор, урматтуу катышуучулар, өзүңүздөр көпчүлүгүңүздөр Кыргыздын тарыхын жакшы билесиздер. Бизде илгертеден аялды сыйлап келген, аял бул эне, аял бул эже, карындаш, кыздарыбыз. Ошондуктан эркектер менен тең тайлашып, бирдей укукка ээ болуп жашап келгенбиз. Буну тарыхыбыз далилдеп турат, анткени биздин тарыхыбызда Курманжан энебиз, кыз сайкал эжелерибиз ушундай жоого каршы аттанып, эл башкарып, ушул бир аскерлердин башында турган дагы ушундай эжелерибиз, энелерибиз болгон. Ошондуктан бүгүнкү күнү дагы ушу аялдарды сыйлап, квота бөлүп берип, жогорку кеңешке, бийлик бутактарына, анан айылдык кеңештерге ушундай алып келип отурганыбыз, бул биздин тарыхыбызды унутпай, аялдарды тең укуктуулугун сактап сыйлаганын билдирет. Дайыма бизде аялдарыбыз бар болсун, ынтымакта болсун, ийгиликте болсун, дайыма өлкөбүз тынч өнүгүү жолуна түшүп кетишин тилейт элек. Көңүл бурганыңыздарга терең ыраазычылык билдирем.